Россиянын бардык аймагында курьер болуп иштеген мекеништерге оптовый складтан электровелосипеддердин бардык түрү жана аларга аксессуарлар, телефон держатель, накидка, чехол, аккумуляторлар үчүн дождевик, перчатки жана башкалар, аккумуляторы, мотор, колодка, покрышка, камера Кытай менен түздөн түз иштешебиз, алып келебиз. Кого, Венбокс, Лиминг, Субарбокс, Майколон, Минжито электровелосипеддерди жана Куго электросамокаттардын бардык түрлөрүн ортомчусуз арзан баада бизден алыңыз. Биз Москвадан Россиянын бардык аймагына жеткирип беребиз. Биз менен байланышуу үчүн төмөндөгү WhatsApp жана Telegramга кайрылыңыз. Telegram ссылка описанияда. АКШ Украинага 2,5 миллиард доллар аскерий жардам бөлөт. Бул тууралуу Джо Байден билдирди. Бул Украина армиясы үчүн кошумча 1,25 миллиард долларлык кыскартуу пакетин жана коопсуздукка көмөк көрсөтүү демилгесинин алкагындагы 1,22 миллиард долларлык пакетти камтыйт. Ошондой эле абадан коргонуу системаларын, артиллерияны жана башка маанилүү курал системаларын узак мөөнөттө берүү деп айтылат Байдендин билдирүүсүндө. Байден белгилегендей, анын көрсөтмөсү менен АКШ ал президент болуп турганда Украинанын бул согуштагы позициясын бекемдөө үчүн талыкпай иштөөнү улантат. АКШнын мурдагы президенти 100 жашында каза болду. АКШнын 39-чу президенти, Нобель сыйлыгынын лауреаты Жимми Картер каза болду. Бул тууралуу бүгүн 30 декабрда чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, мурунку президент октябрь айында 100 жашка толгон. Буга чейин чет элдик басылмалар анын катуу ооруп жатканын жазышкан. Саясатчы акыркы жылдары залалдуу шишек оорусу менен күрөшүп келген. 2023 жылдын февраль айында Картер дарылануудан баш тартып, калган өмүрүн үй бүлөсү менен үйдө өткөрүүнү чечкен. Жимми Картер өзүнүн аты Джеймс Эрл Картер болгон. Ал тарыхта атын өзгөрткөн биринчи президент болуп калды. Ал Американы 1977-1981 жылдары башкарган. Кызматтан кеткенден кийин Картер кайрымдуулук иштерине, гуманитардык долбоорлорго катышып, 2002 жылы эл аралык конфликттерди тынчтык жолу менен чечүү, демократияны, адам укуктарын өнүктүрүү, экономикалык жана социалдык өнүгүү стимулдаштыруу боюнча эмгектери үчүн Нобель сыйлыгына татыган. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Алиевдин интервьюсунан кийин Путин ага кайрадан телефон чалды. Орусиянын президенти Владимир Путин 29 декабрда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Азербайжандын президентинин басма сөз кызматы маалымдады. Телефон аркылуу сүйлөшүүдө мамлекет башчылары Азербайжан аба жолдору жабык акционердик коомунун жүргүнчү учагынын кыйрашына байланыштуу маселелерди талкуулоону улантышты деп айтылат маалыматта. Беле кетсек, 28 декабрда Путин Алиев менен сүйлөшүү учурунда Азербайжан Airlines учагы менен болгон трагедиялуу окуя Орусиянын аба мейкиндигинде болгондугу үчүн кечирим сураган. 29 декабрда Алиев улуттук телеканалга маек куруп, Актауга жакын жерде кыйраган учак трагедиясы боюнча комментарий берген. Ал Орусия кечирим сурап, күнөөлүүлөрдү жазалап, Азербайжан мамлекетине жабыркаган жүргүнчүлөр менен экипаж мүчөлөрүнө компенсация төлөшү керектигин айткан. Ошондой эле Актаудагы каргашага байланыштуу олуттуу суроолору бар экенин белгилеген. Садыр Жапаров мамлекеттик ипотека аркылуу батир алгандарга кайрылды. Президент Садыр Жапаровдун кабар маалымат агенттигине кезектеги маеги жарыяланды. Анда мамлекет башчысы жарандарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча пикирин билдирген. Жапаровдун айтымында учурда жарандарга мамлекеттик ипотека аркылуу алдын ала төлөм жок 25 жылдык мөөнөткө турак жай алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү.
Мурда ипотека аркылуу 30% дароо төлөп, калганын 10 жылга 14% менен үй алышса, азыркы учурда 4%га түшүрдүк. Алдын ала төлөм жок эле мөөнөтүн 25 жылга жылдырдык. Буга чейин ипотеканын 30% дароо төлөш керек болчу. Калган суммасын 14% менен 10 жылга эле берилчү. Чын-чынында келгенде жөнөкөй калк менен мамлекеттик кызматкерлер мындай шарт менен үй ала алышчу эмес. Ошонун баарын жоюп, карапайым калк менен мамлекеттик кызматкерлерге жеткиликтүү кылдык. Мисалы, колунда бир аз акчасы бар, бирок үй ала албай жүргөн жарандарыбыз үчүн да өзүнчө эреже киргиздик. 50% дароо төлөп, 8% менен 10-15 жылга алышса болот. Бул жакшы шарт. 1-1,5 жылда эле куруп беребиз. Келечекте шарты жок, бирок үйгө муктаж болгон карапайым калкты 25 жылдык мөөнөт менен алдын ала төлөмү жок толук камсыз кылабыз. Бирок кичине убакыт керек. Келе жаткан жылы дагы 10 миңдеген үй бүлөлөр үй алышат. Азыр үйлөрдү жапырт түрдө салып жатабыз. Ушунун баары жакын арада бүтөт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып батир алгандарга кайрыла кетейин. Өзүнүн чама-чаркына карабай эле дароо 3 бөлмөлүү батир алгандар бар экен. Жумушу туруксуз, айлык аз болсо деле дароо 3 бөлмөлүү батир алып албай, алыңырга карап алгыла. Турак үйдү кеңейтүү программасында киргизгенбиз. Биринчи 1 бөлмөлүү алгыла. Аны төлөп бүткөндөн кийин аны алмаштырып кеңейтүүгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. 2 бөлмөлүүгө алмаштырсаңар болот. 2 бөлмөлүүнү төлөп бүткөндөн кийин анан 3 бөлмөлүүгө алмаштыргыла. Кыскасы, бардык жеңил жана ыңгайлуу шарттарды түзүп бердик. Эми батир алгандар, силер дагы кечиктирбей өз убагында төлөп турула. Силер төлөгөн акчалар башка жакта жүрүп жаткан курулуштарды каржылоого кетет. Төлөмдү убагында төлөбөй, бир ай кечигип калсаңар эле мик батирди алып, кезекте турган башка кишиге берип коет. Канча убакыт төлөп келген акчаңар да кайтарылбайт. Себеби ижарада жашасаңар, айына андан көп акча төлөмөксүңөр да. Амортизация деген бар, айып пулдары бар. Ар бир мигрант өз мекенинде жашаш үчүн мамлекеттин бардык күчүн жумшап жатабыз. Ошондуктан ар ай сайын убагынан кечиктирбей төлөп, абдан жоопкерчиликтүү мамиле жасагыла. Силердин артыңарда батир алам деп кезекте 100 миңдеген жарандарыбыз турганын унутпагыла. Алар да силерге окшоп батир алам деп чоң үмүт менен көптөн бери күтүп келе жатышат. Эгер буга чейин батир алгандардын арасында ал күчүңөрдү ченебей 3 бөлмөлүү батир алып алгандар болсо, дароо 1 бөлмөлүүгө алмаштыргыла. Ошондой эле мындан 5-6 жыл мурда 2-3 бөлмөлүү батир алган учурда, мисалы 2 балалуу үй бүлө болсо, азыр 5 балалуу болуп калган үй бүлөлөр бар. Алар азыр батирин кеңейтебиз десе, ал жагында эске алдык. Калуучулар 1-2 бөлмөлүү батирин өткөрөт да ордуна 3 бөлмөлүүнү ала алышат. Бул суроо боюнча МИКке кайрылсаңар түшүндүрүп беришет. Ал эми кезекке туруу болсо электрондоштурулган. Аны аттап кетүү мүмкүн эмес. Ар ким өзүнүн кезеги кандай жылып жатканын көрө алат, деген президент. Канадада жүргүнчү учагы конуу учурунда күйүп кетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда окуя Канаданын Галифакс аэропортунда болгон. Эйр Канада учагы Сент Джонс шаарынан учуп бара жаткан. Конуу учурунда шассидеги көйгөйлөрдөн улам учак кооп, канаты менен учуп конуу тилкесине тийип, натыйжада сол тарабы күйүп кеткен. Бардык жүргүнчүлөр, экипаж мүчөлөрү тез арада эвакуацияланган. Жабыркагандар болгон эмес. Машинаны милдеттүү камсыздандыруу, айып салуу жарым жылга жылдырылды. Автоунааларына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган айдоочуларга айып пул салуу 2025 жылдын 1-июлуна жылдырылды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 26 декабрда кол койгонун экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Мамлекеттик финансы рыногун көзөмөлдөө тескөө кызматтын төрагасы Марат Пирназаров жогорку кеңеште өлкөдө катталган автоунаалардын 10%-дайы гана милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алганын, калганына да аны алууга убакыт берүү зарылчылыгын айткан. 2025 жылдын 1-январынан тартып автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган жеке жактарга 3 000 сом, юридикалык жактарга 13 000 сом айып пул салынып баштамак. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 1 600 000 автоунаа каттоодон өткөн болсо, алардын 108,6 миңи гана камсыздандырылган. Булардын ичинен 43,5 миң автоунаа чет өлкөлүк. Автоунааны милдеттүү камсыздандыруу 1068 сомдон башталат. Кыймылдаткычынын күчүнө жараша баалар кымбат болот. Кыргызстанда 1-сентябрдан баштап автоунааны кайра каттоо жана мамлекеттик белгилерин калыбына келтирүүдө жарандардан ОСАГО полиси милдеттүү түрдө талап кылына баштаган. Жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин берүү лицензиясы 13 ишканада бар. Израиль аскерлери Газада оорукананы өрттөдү.
Израиль аскерлери Газанын борбордук бөлүгүндөгү ооруканалардын бирине чабуул коюп, өрттөп салышканын Associated Press агенттиги аймактын саламаттык сактоо башкармалыгына таянып жазды. Анын алдында 27 декабрь күнү Цагал оорукананын ичиндеги бейтаптарды жана дарыгерлерди күчтөп эвакуациялаган. Израиль армиясы оорукананы Хамас, АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган радикал уюму база катары колдонуп келгенин билдирди. 28 декабрдын таңында Израиль аскерлери Йемендеги хусилер аткан ракетанын мизин кайтарганын маалымдады. Бул таңда израилдиктерди ракеталык чабуул тууралуу эскерткен сиреналардын үнү ойготту. Апта ортосунда жөө учактары Йемендеги хусилерге таандык аскердик жайларга сокку урган. Газадагы согуш башталгандан бери Иран колдогон хусилер Йеменге бараткан кемелерди бутага алып келатат. Кызыл деңиз жана ал жердеги Баб-эль-Ман деп кысык аркылуу дүйнөдөгү соода кеме кыймылынын 12% өтөт. Жүктүн 30% ташылат. Хусилер Израилге байланышы бар кемелерди гана аткылап, Газадагы операция үчүн өч алганын айтканы менен башка кемелерде кол салууга туш болууда. Быйыл 17 январда Кошмо Штаттар хусилерди глобалдык террордук топтордун тизмесине киргизген. Газадагы согуш 2023 жылы 7 октябрда Хамасчылардын Израилге кол салуусунан башталган. Алар 1200дөй адамды өлтүрүп, 250дөн ашуунун барымтага алган. Тилкенин саламаттык сактоо мекемеси согуш башталгандан бери анклавда 45.361 киши каза тапканын бейшембиде билдирди. Булак Азаттык.